Мгм. Дагы бир аз күтө туралык, э? Нурдөлөт, Ширин, Бекова Мейкин. Саламатсыздарбы? Мейкин, саламатсызбы? Дагы. Өнөктөрүңүздөрдү айттыңыздарбы? Азырда 1 мүнөт күтөлүк, анан баштай берелик, э? Кирбей жатышат, э? Угулбай жатабы баарыңыздарга? Угулуп атат. Жакшы, бул жерге мен уга албай жатам деп жазыптыр да. Сиз укпай жатсаңыз, эмени басып көрүңүзчү, наушникти. Наушникти басып туруп, через Wi-Fi десеңиз, ошондо угулуп баштайт. Мими. Баштай берелик, э? Дагы бир ирет кутман кеч группа. Бири-бириңиздерге өнөк таап, баарыңыздар партнер таптыңыздарбы? Жакшы, угулду. Сонун. Сабак башталаарда эгер ушул сабакка кире албай калсаңыздар, убактыңыздар болбой калса, же бир жүйөлүү бир себептер болуп калса, жазып койсоңуздар болот. Мен бүгүн кире албайм, запись көрөм деп, э? Эгер мүмкүнчүлүк болсо. Бирок сиздер записьти дагы андан кийин көрүп алсаңыздар болот. Бүгүнкү сабакта биз Canva тиркемеси жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Canva тиркемеси абдан көп нерселерге мүмкүн, көп нерселерди жасаса болот. Ичиңиздерде Canva менен уже колдонуп аткандар барбы? Canva менен иш кылгандар, Canva менен иштегендер, жумушунда же күнүмдүк колдонгондор барбы? Микрофондоруңуздарды ачып, жооп бере берсеңиздер болот. Мен бир жолу резюме жазып көргөм, колдонуп көргөм. Элнура, э? Жакшы, азаматсыз, сонун. Резюме жасап көрдүңүз, э? Жакшы, ооба. Canva'да даяр шаблондор бар. Гүлмира, мен колдонбойм дейт. Эми мындан ары колдонсоңуздар Canva'да резюме, презентация, Instagram үчүн ар кандай стористер, публикация, Reels үчүн ар кандай сүрөттөрдү жасаса болот. Жада калса, искусственный интеллекттин жардамы менен өзүңөрдөн генерация кылып сүрөт жасаганга да мүмкүн.
азыр Canva'да ошондой дагы функциясы кошулган. Сиз мугалимсизби, студентсизби, ар кайсы гана тармакта болсоңуз дагы Canva'ны үйрөнүп алсаңыз сиз үчүн эч качан ашыктык кылбайт. Абдан жеңил. Ал жерде бардык шаблондор, дапдаяр шаблондор бар. Же болбосо даяр эмес, өзүм бир шаблон же өзүм бир дизайн ойлоп чыгам десеңиз дагы, ал жакта абдан көп мүмкүнчүлүктөр бар. Эгер сиз телефондо иштесеңиз дагы болот. Жок, мен көбүнчө компьютерда иштегенди жакшы көрөм, мага компьютер ыңгайлуу десеңиздер, компьютер, ноутбукта да Canva менен иштөөгө толук мүмкүн. Телефондон дагы эмне кылабыз? Телефондон сиздер Canva'ны App Store'дон же болбосо Play Market'тен көчүрүп аласыздар, Canva деп эле жазып. Андан кийин Canva'ны көчүрүп алып, через Google эле регистрация болуп туруп, иштеп баштасаңыздар болот. Буга дагы Canva үчүн дагы Google аккаунт керек. Ошо Google аккаунтуңуздар болсо эле эч кандай кыйналбай эле иштей бересиздер. Мынакей, Canva ушундай. Баарыңыздарга эле жакшы угулуп жатабы? Баары жакшыбы? Canva ушундай C тамгасы жазылган, мынакей. Canva деп турат. Ушуну эле баарыңыздар App Store'дон же болбосо Play Market'тен көчүрөсүздөр. Көчүргөндө мындай бош эле страница болот, же болбосо даяр проекттер болгон болот да, мынакей. Мындай болуп көрүнөт. Сиздер ачканда ушундай болуп көрүнөт. Бул жерде вот для вас соцсети, видео, презентация деп жазылып турат да. Буйруса сиздер дагы IT Демилге курсунан үйрөнгөн нерселериңиздерди ушул Canva аркылуу презентация жасап, презентацияласаңыздар болот. Же болбосо Notion'дан да жасасаңыздар болот. Анын үчүн биз эмне кылабыз? Сиздер мисалы үчүн жаңы эле Canva'ны көчүрдүңүздөр, Canva'ны балдар, Айжамал, аркы комнатага барып туруп алачы раньше. Анан ортодо бул фиолетовыйдын ичиндеги ак плюсикти көрдүңүздөрбү? Ушул плюсикти эле басабыз. Бассак эле мынакей эмне жасагыбыз келсе баардык нерсе ушул жерден чыгат. Жада калса бул жерде настраиваемый размер деген бар. Бул жерге өзүңүздөр размерин берсеңиздер болот. Мисалы үчүн, мисалы сиз A4 книжный форматтагы бир документ же болбосо бир презентация жасайм десеңиздер, A4ники 290 ширинасы, высотасы бул книжный альбомный ориентацияда 250 болот. Ушундай кылып өзүңүздөр размерин настраивать этип, мондай документти дагы жазып алсаңыздар болот. Эгерде мен биринчи ирет Canva'га кирип жатам, мен презентация жасап көрөйүн дедим эле десеңиздер, анда эч нерседен коркпостон эле, мисалы үчүн мынакей документ, бул авторазмер берилген, бул Word документ болот. Андан мобильное видео, бул жерде жанагындай Reels жасаганга болот. Экинчиси болсо бул андан кийинкиси презентация. Эгер сиз презентация жасай турган болсоңуз, ошол презентация дегенди тандап алып, бул жерге сиздерге ар кандай шаблондорду беришет. Ушул шаблондорду колдонуп жасасаңыздар болот. Эгер жок, мага шаблондун кереги жок, өзүм жасайм десеңиздер, ушул эле ак кагаздын үстүн бассаңыздар эле астынан баары чыгат. Цвет дегенди басып, эң жакшы бул жерде градиент цветтер бар. Ошо градиент өңдөрдү тандап алсаңыздар да, аябай сонунда азыр биргеликте жасап көрөлүк, түшүнүктүү эле болуп жатабы азырынча? Дагы бир ирет көрсөтүп берем, Ошону Canva'ны көчүрүп алып эле, ушул жердеги Түшүнүктүү. плюсту бассаңыздар эле баардыгы чыгат, эмне жасаганга болот, презентация, публикация в Instagram, история, логотип. Сиз мисалы үчүн буйруса өзүңүздүн брендиңизди ойлоп таап, же болбосо эле өзүңүздүн эле, мисалы Мейкин же Элнура же Үмүт деп эле логотип жасагыбыз келсе, ушул жерден эле
логотиптин шаблондорун карап туруп өзүбүзгө ылайыкташкан бир логотипти жасап алсак болот да. Мисалы үчүн логотип жасайт элем деп биз дизайнерге кайрылып отурбай эле ушул жердеги даяр шаблондорду алып туруп өзүбүзгө ылайыкташтырып которуп туруп лого жасап алсак болот. Мисалы үчүн тиш доктуру болсо сиз стоматология ачтыңыз же болбосо досуңуз же жолдошуңуз билбейм иши кылып ушундай ачып бир лого жасаш керек болуп атса, ушул жерден карап көрөсүздөр. Стоматологический лого для стоматологического центра деп запрос жөнөтсөңүздөр эле чыгат да. Бул жерде Smile Club деп турат мисалы үчүн. Ушул жерге мисалы үчүн бул Smile Club дегендин үстүн басып туруп эле private деп туруп, мисалы үчүн Denta Plus деп коелу. Ушундай аттар көп го. Denta Plus деп десек, мисалы, мынакей Denta Plus деп чыгат дагы. Бул жерге тиштин дагы сүрөтүн алып, башка тиш жасасак болот. Мисалы үчүн, кайра эле ошол эле плюсту бассак, ушул жерде мынакей фиолетовый плюс болуп турабы? Ушунун ичинде бүт инструменттер ушул жерде да, мисалы, дизайн, болбосо элементы деп туруп бул жерге зубы десек болот. Анан зубы десек ар кандай тиштер чыгат, көрдүңүздөрбү? Мисалы үчүн, мондай кылып туруп Denta Plus деп жасап койсок болот. Мисалы, бул жердеги ашыкча нерселердин баарын алып койсок болот. Мисалы, бул жерде эки ионун башындагыдай болгон нерсе лишний болуп атат. Бул лишний нерселерди баарын алабыз, кереги жок болсо. Үстүнөн бассак эле болот да. Анан аларды алып туруп, мынакей монтеп эле жасай берсек болот да, өзүбүз каалагандай кылып. Бул бир вариант. Эгер сизге бул ушул жерде жазуунун шрифти жакпай атат, башкача бир элде жок кылып, бир өзгөчө бир шрифт кылгыңыз келип атса, баягы эле фиолетовыйды басасыз. Бул фиолетовыйды бассаңыз, дизайн элемент, анан 3-чү катарда текст деп турат. Ошону басып туруп, ар кандай чоң, кичинекей кылып жазып алсаңыз болот. Же болбосо шрифт дегенди басып туруп эле каалаган шрифтиңизге которсоңуз болот. Эгер орусча жаза турган сөзүңүз орусча, англисче болсо, бардык шрифттер дал келе берет. Бардык шрифттерди тандай берсеңиздер болот. Кыргызча сөз жаза турган болсоңуздар, ал жерге үй, ың, тамгалары сулуу болуп жазылыш үчүн шрифттерди жакшылап карап чыгышыңыздар керек. Кээ бир шрифттер үй, ыңды окубайт, анан бөлөкчө болуп калат да. Ошондуктан бул жерде эң дайыма окулганы ол Open Sans деген үй, ыңды дайыма окуйт. Open Sans деген шрифт. Бул Rocco One деген бул окубайт, бирок ушул мага аябай жагат. Rocco One дегенди аябай мындай жакшы чыгат да, ушуну менен дагы тексттер. Болбосо Pacifico деген дагы бул орусча, англисче тексттер үчүн дагы сонун. Анан кара кылбайм, мага кара өң болуп турганы жакпай атат десеңиз, анда мынакей ошол эле плюстун жанында эле мынакей цвет дегени бар. Ошону менен бул жазуунун өңүн өзгөртүп алсаңыздар болот. Каалаган өңгө өзгөртүп жасай берсеңиздер болот. Бул жерде фантазияңыздын канчалык деңгээлде ошол маанилүү да, ар кандай кылып жасай берсеңиз болот. Мисалы, ал жакпай калды, ал жаккан жок, мен болсо башкача жасаймын, ал жөнөкөй болуп калды десеңиз, издеп отурсаңыз, буякта миллиондогон шаблондор чыгат сиз үчүн. Ошол шаблондорду издесеңиз болот. Анан азыр дагы издеп көрөлү. Ар кандай имплантация зубов дейт. Мына көрдүңүздөрбү? Planet Dental Green Leaf. Ар кандай көрдүңүздөрбү? Бул дагы өзгөчө экен, Green Leaf дегенде бул жерге тишке дагы жалбыракка да окшош кылып, сонун кылып тартыптыр да. Ушул сыяктуу кылып издесеңиздер
ар кандай сиздин табитиңизге жараша сонун нерселер табылат. Ушуну дагы аябай шөкөттөп, аябай кооздоп койсоңуздар болот да. Мен азыркы убакта Pro версиясын колдоном Canva'нын. Ошондуктан менин мүмкүнчүлүктөрүм андан да көбүрөөк да. Мисалы, акысыз Canva'нын ичиндеги кээ бир сүрөттөрдө Canva деген жазуу менен водяной знак менен чыгат да. Эгер катталып сатып алынган Pro версиясы болсо аябай мүмкүнчүлүктөрүңөр андан да кеңейет. Водяной знак жок болот. Андан кийин любой момент эгер мисалы үчүн ушул сизге размер жакпай калса же башка размерге алмаштырыш керек болсо, бул жерден размерин дагы өзгөртүп алсаңыз болот. Мына үстүндөгү бул эки кичинекей төрт бурчтукту бассаңыздар, мынакей история Instagram десеңиз, история Instagram болуп өзгөрүп калат, презентация болуп, публикация болуп өзгөрүп калат. Болбосо размерин настраивать этип алсаңыздар болот да. Бул ушундай, мынакей лого. Каалаган болбосо сиз нөлдөн баштап ушул жерге эле өзүңүздүн каалагандай логоңузду жасап коюп койсоңуз болот. Азыр мынакей лого жасаганды үйрөттүм. Мен эле сүйлөй бербей, азыр бирөөңүздөр экранды ачып жасап көрсөңүздөр болот, мүмкүнчүлүк. Андан кийин дагы башка жактарын дагы көрсөтүп берейин да. Мунун бардыгы эле биздин сабакта окуган темаларыбызга баарына эле аябай кылдат практика керек. Практиканы көбүрөөк кылсаңыздар эле бат эле үйрөнүп кетесиздер да. ITнын жакшы жери ушу бардык нерсе оңой да. В ITде ошо буюрса дизайн мышлениянын өтө ушундай колдонуучулар кыйналбай, кысталбай таап кетүү жолдорун издеп баары жөнөкөйлөштүрүлгөн да. Ошондуктан биз бир кыйынчылыксыз эле үйрөнүп кетүүгө мүмкүнчүлүк бар. Анда азыр кезекти сиздерге берейин. Мен ким кааласа азыр экраныңыздар менен бөлүшүп көрсөңүздөр, ошондо көбүрөөк да, мисалы мен азыр айтканда да көбүрөөк таасирленбесеңиздер да, өзүңүздөр жасаганда дагы таасирленип баштайсыздар. Кимде азыр мүмкүнчүлүк бар ачканга, ошо ачсаңыздар, мен айтып берип турам, силер жасайсыздар да. Азыр кимде мүмкүнчүлүк бар? Телефонунда же компьютерунда Canva'сы барлар барбы? Саламатсызбы? Мен аракет кылып көрөйүн. Азыр Canva'ны ачып бир-эки карап көрдүм. Жакшы, эң сонун. Анда эгер мүмкүнчүлүгүңүз болсо, ачып көрүңүз, мен сизге көрсөтүп турайын. Жакшы, Нурдөөлөт. Сонун. Сонун. Сиз болсо азыр эмне жасаган жатасыз? Instagram посту, Instagram пост үчүн, Жакшы. Келиңиз, бул башкы бетке басыңыз, азырынча. Ошол жерден башынан баштап кантип тандадыңыз? Ошону эң ошо көк жакта эле башкы бет деп жазылып турбайбы? Алды көк болгон үстүңкү бул сызыкта. Ошол туризм тармагында мисалы башка адамдар ушул секторго чакыруу деген жасап көрөйүн. Реклама кетирүү. Жакшы. Сиз мисалы эми англисче жазыш керек, кыргызча жазышында башкача кылса болот дедиңизби? Кыргызда чөйрөсүн жазсам да. Мисалы шуну билем, дагы текст, дагы башка тексттерди кошуп кеткендерди билбейм, азырынча. Ан үчүн биз эме кылабыз. Ушул эле карасаңыз, сиздин сол жакта болсо жасалга, элементтер, текст деп турат, Ошол текстти эле бассаңыз, астындагы текстти бассаңыз, ошонун элемент, ошо сиз туура баргансыз азыр.
жасалган ылдый элемент, ошонун ылдый жагын карасаңыз текст деп турат. Ошону бассаңыз, эми өйдө дагы скролл кылсаңыз, өйдө көтөрсөңүз, азыр ылдый жагында чыгат да эмелер. Кичи, жок, буларды албай эле коюңуз, буларды мындай өт. Могу жакшысы бул кичи тема катары кошуу деп турбайбы сиздики? Сонуну кура кыргызча экен. Ошону бассаңыз, ошону анан алдыгы ошонун ичине жазып ылдый тартып койсоңуз болот да. Бул кичи тема катары кошуу деген жерге уже сиз өзүңүздүн текстиңизди жазсаңыз болот. Ошентип ошол жерден эле текст деген жерден ушу добавить заголовок деп чыгат, ошону или добавить текст деп чыгат. Ошондо ошол жерге эле өзүңүздүн текстиңизди же заголовогуңузду койсоңуз болот да. Жаза бериңиз. Биринчи июль дегенби же туура эмес түшүнүп атамбы? Эме деп жазайын атам да, 1-июлдан 7-июлга чейин деген сыяктуу. Жакшы. Бул жерде немисче кылып жазып койдум. 24, андан кийинкисинде 7-июлга чейин. 24 бир жумалык болсочу мисалы. Акырын буну карасаңыз, бир плюска окшош кара чыкты го оң жагыңызда. Ошо менен ары бери жылдыра берсеңиз болот. Ошо менен жылат. Эми бул сливаться этип калбаш үчүн сары кылып койсоңуз болот өңүнө, көрүнүп туруш үчүн. Бизде текстин көрүнүп турганы абдан маанилүү да, аркадагы фондогу сүрөт менен мындай кошулуп сливаться этип калса, окурмандар да окуйбай калат же болбосо көрбөй да калышы мүмкүн. Ошон үчүн мындай көзгө басаар кылып койгонуңуздар жакшы да. Азыр роле танадым окшойт, мен азыр үстүнө көрүшүм керек. Ооба, туура тандадыңыз. Жана А дегенди эле туура жазып бастыңыз. Ошо ооба. Эң үстүндө B деп турбайбы? Ошо Анын астында өңдөр чыгып турбайбы? Ошол жерди бассаңыз, ошол жерден түркүн түстүүлөрдүн баары чыгат. Эми мынакей сол жактан которуп алсаңыз болот. Ушинтип которсоңуз болот. Баарын карап чыгыңыз да. Мисалы үчүн кызылда өтө жакшы көрүнбөй калды, Сары кылып көрүңүз, ачык сары кылып көрүңүз. Ооба, ошентип жасай бересиз да. Каалагандай жазасыз. Мисалы үчүн, ушуну эле дагы башкача кылып шөкөттөсөк болот да. Мисалы, сиз жөн гана көлдүн сүрөтү турган эле мындай аркасына фоновый сүрөт тандасаңыз болот. Же болбосо жөн эле бир эле өң болот. Жакшы. Андан кийин элементи дегенге кирсеңиз, ошол жерден кайык, көлгө тиешелүү бир элементтердин баарын табууга болот да. Ошентип дагы кызыктуу кылып жасасак болот. Элемент деп туруп, бүт ошол жерге интернетте эле жакшы болсо болду да. Мисалы үчүн кайык же өзү орусча, англисче жазса көп нерселер чыгат да. Лодка, пляж деп, гоору деп жазсаңыздар, түркүн түстүү сонун варианттын баары чыгат. Ошолор менен кооздоп, сонун публикацияларды жасасаңыздар болот да. Мисалы, өзүңүздөр эле ошентип Instagram баракчаңыздарга өзүңүздөр эле даярдасаңыздар аябай жакшы болот. Азыр бир
кечиресиздер, мынакей море деп жаздыңыз, түркүн түстүүлөрдүн баары чыгат. Эми өзүңүз түзүңүз деп чыгып атпайбы астында, көрдүңүзбү? Искусственный интеллект. Ушул жерден өзүңүз түзүңүз деген жерге бассаңыз, бул искусственный интеллекттин жардамы менен бул жерде өзүңүз генерация кыла аласыз сүрөттү. Ушул жерге Ачууну басат ошондон да. ооба. Анан ушул жерге мынакей объекттерди, түстөрдү, орундарды кошуңуз деп турбайбы? Ушул жерге мисалы сиз эмнени каалап атасыз, кандай сүрөттү? Мисалы бир кызды жасасак болот, же бир необычный элде жок сүрөттү даярдай алабыз да. Бул искусственный интеллекттин жардамы менен сизге азыр сонун башкача сүрөт чыгарып берет да, башка интернетте жок кылыпчы. Эми азыр бир өзүңүз бир сөздөрдү жазып көрсөңүз болот. Мисалы, азиатка с книгой на руках, с зелеными волосами десеңиз, мисалы үчүн, азиатка бир жашыл чачы бар, китеп кармаган бир кыз чыгат да. Же өзүңүз каалаган, мисалы үчүн, туризмге ылайыкташтырып горы, там озеро, белый пароход, люди на пароходе деп жаза берсеңиз, так ошо сиз каалагандай кылып сүрөттү чыгарып берет да. Ошо так даана сиз эмнени каалайсыз, ошол сөздөрдү жазсаңыздар, көрдүңүздөрбү? Каалаган сүрөттү чыгарып берет. Эми бул жерде ошо азиатка деген сразу эле ошо японский же ушул момундай вьетнамский сүрөттөр чыгып калат да. Биз ошо кыргыз кайра түздү деп көрүңүз. Каалам кызым. Сөйтүп көрдүңбү кызык? Мен эле Кечиресиздер. Анан кийин мынакей, сиз эмне деп жаздыңыз? Керемет. Ой, Kemelerdi misal aslında Aa, kemer. keme Türkçe деп izlemesine жаздыңыз, teksti жазбасын da ойлап кеттим. ооба. Анан Şunu alıp göreyim dedim. ушуну ama алып, belki de ооба, ушуну алып койсоңуз болот. Көрдүңүздөр, бул жерде уже Midjourney'ди өзүнчө көчүрүп отурбай, Canva'нын ичинен эле искусственный интеллекттин жардамы менен өзүңөрдүн сүрөтүңөрдү генерация кылсаңыздар болот да. Анан эми муну дагы эме дегени бар, бирок азыр мында недоступный болуш керек. Сиздики немеде? Pro эмес, Yok hazır. Ооба. Canım hemen sırası. Ооба. Ушуну мисалы үчүн ушунун фонун да өчүрүп койгонго болот. Canva Pro'лордо ушул жерден эле мисалы үчүн сүрөттү түзөтүү дегенди бассаңыз, үстүндө эле каранын үстүнө ак болуп жазылып турат. Үстүнкү бул панелин карасаңыз, Canva'нын панелинде эле. Ошону бассаңыз, түзөтүү. Ушул жерде мынакей сол жакты карасаңыз, бул эме деген бар. Remover деп турбайбы? BG Remover, Backstage Remover. Ошону бассаңыз, Bu emeğe okşayıp canım. Probede boş bir Karanın Ооба. sürede turat var. ооба, азыр пока басып көрсөңүз, ошо Pro'do доступный да. Ошондо эме кылып коет. Мына. Сизге ошо Pro'ну эме кылып баштады. А так, эгер Pro'ңуздар болсо, автоматтык түрдө эле, муну өчүрүп сала бериңиз. Автоматтык түрдө эле ушул жерден сүрөттөрдүн аркасындагы фондорду алып салууга мүмкүн да. Эгер жок, мен ооба, сууну алып, анткени сизде ар жакта көлдүн сүрөтү, деңиздин сүрөтү бар болуп атпайбы? Ошондуктан да. Бирок жок, мен деген азырынча Pro версиясын сатып албаймын, мен бекер эле колдономун десеңиз, анда ушул эле сүрөттү телефонго жүктөп туруп, Google'дан remove деп жазсаңыз, акысыз remove чыгат браузерден эле, эч кандай приложение көчүрбөй эле ошо backstage remover'лер бар, акысыз. Ошол жерден эле өчүрүп койсоңуздар да болот да. Иши кылып, акча төлөп эле бекер жасоонун дагы сонун дизайн чыгаруунун да жолдору бар.
Ошондуктан эч ойлонбой эле жасай берсеңиздер болот. Жакшы, бир аз мындай түшүнүк алып калдыңыз, Нурдөлөт? Эми жакшылап караш керек эми. ооба, баардыгы эле кайра жасап көрүш керек да. Анан ошондо сиздер өзүңүздөр эле дизайнер болуп баштайсыздар. Башкы бет дегенге басып көрсөңүз. Анан Canva'нын дагы жакшы жери, бул жерде автоматтык түрдө сиздер жасаган дизайн өзү эле сакталып калат. Ал сакталып калып эле сиз каалаган учурда, азыр мисалы үчүн бошобой калдыңыз да. Бошобой калып коюп койсоңуз, ал тура берет. Кайсы жерден токтогон болсоңуз, ошол жеринде тура берет да. Сиз ошону эле кайрадан улантып кете бересиз. Ошон үчүн эч кабатыр болбой, сактабай калдым эле дебейсиздер да. Ошондо кандай болсо ошондой туруп турат. Кайра эле 1-2 сааттан кийин келип же 1 күндөн кийин келип деле баягы дизайндын үстүнөн иштей берсеңиздер болот. Өчүрүп койчу. Ошон үчүн сиз кайра азыр башкы бетке чыктыңыз, эми ушул жерден презентация дегенди тандап көрүңүзчү. Долбоор. Азыр ушул жерден карасаңыз, дизайн докс бир нерселер турбайбы? Бул биринчи болчу. Ооба, ал сиздики, акыркы ошо да ылдый тартсаңыз, ылдый жактагыларын карасаңыз, ошол жакта дагы папкалардан да ылдый кетсеңиз, ылдый жактан иштенип пока эчтеке чыкпай элеби? Мынакей вот жасалгалар, Эми сиздин долбоорлоруңуз. Эми ушул жерден эле презентация дегенди тандашыбыз керек да. Кыргызча бар экенин көрүп турупчу. Ооба. Эми бирок жакшы сонун сөздөр табылат да. Бирок мен орусчасын эле колдонгондуктан кээ бир кыргызча сөздөрдүн өзүм да түшүнбөй кетип атам. Шакырт эмени тандайын. Ошол жерде презентация дегенди тандаш керек да. Штанды жана простой долбоорлоруңуз. Башкы бет. Бул сиздин долбоорлоруңуз болду. Категориялар, бизнес. Анан дагы эгер Canva'дагы студенттерге, анан мугалимдерге эгер тастыктаган справкасы болсо, ушул жерге мен мугалиммин же мен окуу үчүн студентмин деп справка алып келип жүктөп кайрылсаңыздар, бекер эле про версиясын берет. Ошон үчүн эгер мына образование деп турбайбы? Ушул жерин басып көрсөңүз, үстүндө бизнестен кийин көрдүңүзбү? Образование деген жерде вот бесплатные ресурсы для учителей, учащихся, преподавателей школы деп турбайбы? Ушул жерге же вот высшее образование. Эгер араңыздарда азыркы тапта студент же мугалимдер болсо, справка алып, акысыз колдонууга мүмкүнчүлүгү бар. Ошол Canva окуу жаатындагыларга бекер бергенге эме кылат да. Ошондой да бир функциясы бар. Болбосо аны презентация дегенди азыр табалык. Жами баланы алып турчу. Мынакей, вот интерактивная доска, публикация Instagram, история. Ошондо астын карасаңыз. Өзүң телефонуң берчү. Же издесем деле болот. Плюста чыкпай атабы? Вот документ публикация деп эле чыгып атат. Бул история Instagram'дан кийинки караны басып көрсөңүз, ар жакты көздөй көрсөтүп атпайбы эме? Ошону менен чыгат. Ушул жерден жакшы. Мынакей. Бул жерден эгер кааласаңыз, өзүңүз шаблон тандап туруп жасасаңыз болот. Болбосо, өзүңүз эле нөлдөн баштасаңыз болот. Мисалы үчүн текст жазып, анан кийин элементтерден ар кандай сүрөттөрдү коюп, анимация берип, каалагандай кылып оңдоп алсаңыз болот да. Же болбосо ушул жерден бир
Сизге жаккан ошо тематикага жараша, мисалы үчүн IT жаатында, мисалы IT окуп Мгм. атабыз. Ошондой бир же болбосо туризм жаатында ошого да запрос кылсаңыздар болот. Туризм деп, ошо туризм жөнүндө вот шаблондо, вот презентация поиск шаблонов деп турбайбы? Ошол жерге Мгм. туризм деп жазып көрүңүзчү. Мгм. Мынакей. Туризм жаатында колдонулуучу шаблондорду чыгарып берет да. Ошол Мгм. шаблонду да тандап алып эле ошонун үстүнөн эле сиз өзүңүздүн маалыматтарыңызды жасап койсоңуз да болот. Мгм. А болбосо жок, мен өзүм кылам десеңиз, анда ушул эле пустой страничканын үстүнө эле басып туруп, үстүндө көрдүңүзбү, цветтер турат. Ошол Мгм. цветти коюп, мынакей Мгм. применить 14 страниц десеңиз, 14 бет баардыгы туруп калат да. Эгер Мгм. сизге ошонун баары эле керек десеңиз, 14 бетти тең коюп алып эле жасай берсеңиз болот. Же болбосо муну мынакей биринчи титульный листин колдонуп, кайра башка шаблонду алып, андан алып колдонуп, ошентип өзүңүздүн да бир уникальный бир дизайныңызды чыгарсаңыз болот да. Анан ушул эле сүрөткө жанагындай эле элементини басып туруп, сизге эмне керек? Мисалы үчүн глобус керек, 3D глобус деп жазсаңыз, 3D глобус чыгып берет. Ошо 3D Мгм. глобусту да коюп койсоңуз болот. Или флаг Кыргызстана десеңиз, Кыргызстандын жилеги чыгат. Бирок Кыргызстандын бир аз азыраак материалда, бирок чыгат да, казактардын орнаменттери чыгат, кыргыз кыз чыгат, үкү топу калпак кийген чыгат. Ушинтип кыргызча кылып, кыпкыргызча кылып да. Орнаменти десеңиздер, ар кандай оймой чиймелер чыгат. Издеген нерселериңиздер баары чыгат да. 3D деп издесеңиздер, көбүнчө ошо 3D сонун мындай эффекттери менен жакшынакай сүрөттөр да чыгып берет да. Отуруп алып, издей берсеңиз аябай жакшы нерселер чыгат. Мисалы үчүн 3D глобус деп көрүңүз, глобус чыгат да, мындай кичине выпуклый болуп. Жок, сиз азыр элементин тандадыңызбы? Сиз дизайнда эле жүрөсүзбү же? Элемент жок. Эми Мгм. элементини басып койсоңуз, шаблондорду. Мгм. Элемент, дизайндын астында элементини басса, сол жактагы. Элементини. Жок, аякта Мгм. бияктан. Инструменттерди, ошону элементти басып, Мгм. бастыңызбы? Жакшы. Эми ошо поиск компонентов деп турабы? Мгм. Поиск элементов деп. Ошол жерге Мгм. бассаңыз, Мгм. анан ошол поискка эле, мисалы үчүн 3D глобус деп жазыңыз. Мгм. 3D глобус. Эми ушул жерге мынакей глобустар чыгат. Графический момундай сонун сүрөттөр чыгат да. Мисалы ушуну коюп туруп анан кийин баштасаңыз болот. Или Азия, карта Азии или карта Евразии деп десеңиз, ал деле чыгат. Көп материалдар, аябай көп да. Каалаганыңызды тапсаңыз болот. Бирок нукура кыргызча бир аз азыраак, бирок ошону да таап, кыпкыргызча кылып презентация жасасаңыз да болот. Муну кичирейтип чоңойтсоңуз болот. Бирок кичирейтип чоңойтордо көрдүңүзбү? Төрт Мгм. бурчунда тоголоктор бар. Ошолор менен кичирейет. Эки А, капталындагы сызыкчалар тети кара, алар мгм. кесип коет да, вырезка кылып салат. Ошон үчүн эгер вырезканын кажети жок болсо, ал жерге баспай эле коюңуз да, анткени сүрөт Мгм. бузулуп калышы мүмкүн. Бирок бузуп алдым деп кабатыр болбойбуз. Бул жакта назад бар. Назад Мгм. кетирип койсоңуз, сүрөт мурунку калыбына келип калат. Мынакей көктү көрдүңүзбү? Мгм. Биз баары бир интернетте ар кайсы бүт эле тиркемелерде Мгм. функциялардын окшош жактары көп, мисалы Мгм. назад. Мгм. Ошон үчүн эч кабатыр болбой, бул жерде дизайным жоголуп кетет же туура эмес жакты басып алдым, бүттү, өлдүм, иштебей калат деген нерсе жок. Артка кетип калып, кайра эле эч кабатыр болбостон оңдоп Мгм. иштей берсеңиз. Дагы артка кылып коюңуз, анткени сиз жана Мгм. обрезка болуп калды да. Мгм. Жана артка кете берсеңиз, так тоголок. Же болбосо, эгер Мгм. мына эми калыбына келди. Болбосо муну өчүрүп таштап туруп, тияктан кайра эле жаңы глобусту Мгм. кайра эле бул жерге акырын алып келип коюп кое берсеңиз боло берет да. Каалаган азыр сиз пока жаңы баштап атпайсызбы? Мгм. Акырындан көнүшүп, азыр глобусту өзүңүз мындай визуальный уже ойлонуп баштайсыз да. Бул жерде уже прототипирование болуп баштады да.
акырын бир бурчуна койсом бул жерге жарашат экен. Арткы фон күрөң болуп атат. Ошого дагы байланыштуу бир нерселерди табайын деп ойлонуп акырындан жасай берсеңиздер аябай коосон дизайндар чыгат да. Анан мисалы кыргызча жасайын десеңиздер, анда өзүңүздөр эле нөлдөн баштап жасасаңыздар да жакшы да. Мисалы үчүн арткы цветти бир цветке эле коюп алып эле, ошол жерге Кыргызстан желегин коюп, анан бир гана ушул эле жери менен эле чектелип калбаш керек да. Эгер кыргызча сиз мисалы үчүн Кыргызстандын туризми боюнча жасаган атасыз да, анан ысык көл, бурана бир нерселер керек болуп калды да. Ошол учурда Google'дан сурасак да болот да. Азыр эгер кааласаңыз мен көрсөтүп бере алам. Азыр сиз пока экранды бошотуп турсаңыз, мен экранды алып сиздерге кыргызча презентация жасаганды үйрөтөйүн, же болбосо кыргызча бир пост жасаганды үйрөтөйүн. Окей. Баарыңыздарга эле түшүнүктүү болуп атабы? Эгер бир жерден түшүнбөй калган жерлериңиздер болсо, сурай берсеңиздер болот. Азыр экран менен бөлүшөбүз. Чет трансляцию. Экран көрүнүп жатабы? Ооба, Башкы көрүнүп атат. мынакей башкы бет баарыбызда ушундай башкы бет ачылыш керек да. Эгер сиз телефондон кирип атсаңыз, ушундай башкы бет ачылат. Анан ортодогу плюсту басып алып эле каалаган нерсеңизди жасай берсеңиз болот. Мисалы үчүн азыр абдан бул история биз тарыхчаларды жасасак болот да эмеге. Өзүбүздүн Instagram баракчабызга эмне иш кылып атабыз, ошол жөнүндө тарыхчалар жасасак болот. Бул жердеги каалаганыбыз, мисалы үчүн кыш келди, кышка ылайыктуу ушундай шаблондорду алып жасасак болот, же болбосо азыркы биз жасаган аткандай нөлдөн баштасак болот. Мынакей, бул Instagramдын тарыхчасына, сторисине ылайыкташылган биз размерди алдык. Эми арткы фонун өзгөртөбүз. Градиентти колдонсоңуз болот. Сиз каалаган табитиңизге эмне азыр кайсы түстү койгуңуз келсе ошону коесуз. Эми биз кыргызча жасагыбыз келип атат. Кыргызча жасагыбыз келсе, анда биз бул жерден орнаменттер дегенди тандап алабыз. Орнамент өзүнчө бул жерде казак орнаменттери көп, бирок биздикине деле окшошуп кетет. Анан мисалы могуларды койсок болот. Мунун да өңүн өзгөртүп алсак болот. Көрдүңүздөрбү? Үстүн басып турсаңыздар, астында цвет деп чыгат. Бул жерде оранжевый болуп жатпайбы? Фонубуз оранжевый болгондугуна байланыштуу кошулуп эле сливаться этип кетип атат. Анан кызыл кылабыз, кичирейтебиз. Анан ушундай кылып тизебиз. Эгер четин баарын ушундай кылып шырдак сыяктуу кылып жасагыбыз келсе, муну тегеретсек да болот. Бул бекер эле канваны көчүрсөңүздөр эле жапжакшынакай болуп өзү эле чыгат. Анан ушуну эле үстүнө басып турсаңыздар, карасаңыздар, эки карточка анан плюсик болуп турат. Бул болсо эки кайра эле дублировать эте турган неме да. Сиздин бул орнаментти ошол размерде дублирование кылып берет. Анан аны бул жерге коесуз. Анан көрдүңүздөрбү, даже каякка коесуз баарын ченеп турат. Анан дагы бирди дублировать этебиз. Аны болсо ылдый жагына коебуз. Мисалы үчүн биз азыр шырдакты элестетип атабыз да. Шырдак сыяктуу. Көрдүңүздөрбү, бул сүрөттү басып турсак эле бул жерде плюсикке окшош бул. Восток, запад, север, югту көрсөткөндөй болгон чыгып атпайбы? Буну менен ушу жылдыра беребиз да, ушуну бассак мынтип жылат. Анын жанындагы эки жакка карап турган стрелка бул болсо тегереткенге, ар кандай өзүбүз каалаган бир эмеге койгонго ошону басабыз. Мисалы үчүн биз азыр ушундай кылабыз, биягына коебуз. Эми муну дагы дубликейт кылып алабыз. Анан бул жагына коебуз. Ушундай кыргызча. Анан кийин эми биз дагы эмне койсок, мисалы үчүн бурананы койгубуз келип атат. Эгер бурананын сүрөтү бул жерден чыкпады, кап жок экен, бүттү деп койбойбуз. Google'да ачабыз. Google'дан, поисктан бурананын сүрөтүн издейбиз. Бурана. Мынакей картинки десек, бул жерде бурананын ар кандай сүрөттөрү чыгып берет. Мына көрдүңүздөр.
Бул жерде бурана. Мисалы үчүн ушул бурананы тандайбыз. Анан муну көчүрүп алабыз. Көчүрүп алгандан кийин кайрадан канвага киребиз дагы. Плюсту басабыз. Бул жерде фотопленка дейт. Фотопленканы бассак сиздердин телефонуңуздарда болгон сүрөттөргө доступ болот. Бул жерде өзүңүздүн да сүрөтүңүздү койсоңуз болот. Мына бурананы койдук. Эми астыңкы жакты карасак, астыңкы эмелер, биздин инструменттерде эффекти дейт. Эффектини бассак, удаление фона. Ошону бассак азыр бурананын аркасында фондун баары өчүп калат да, көрдүңүздөрбү? Бурананын аркасында фон өчтү. Мисалы үчүн астында могу жазуусу бар жери мага кереги жок. Ошону кесип салган атам. Кесиш үчүн эки тоголокту эмес, ортодогу ак сызыкты басып өйдө көтөрө берсем, көрдүңүздөрбү? Кесилип калат. Автоматтык түрдө кесилет дагы. Фонун кичирейтип коем. Бул жерге бурананы коюп коем. Анан эми дагы мага эмне керек? Бурананы койдум. Тоолор керек, мисалы үчүн тоолорду элементига жазсам ар кандай тоолор чыгат. Мисалы Кыргызстанды тоосуз элестетүү кыйын, Биздин төрт тарабыбыздан тоолор курчап турат. Вот горы десек, ар кандай тоолор чыгат. Ушундай алыстан тоонун элесин берип жасасак да болот да. Муну дагы, мисалы үчүн, карасаңар, перевернуть деген бар. Астын ар бирин жылдырып көрсөңүздөр, отражение по горизонтали кылсак, мындайынан болуп калат. Мынакей, ушундай кылып тоо кылып алсак болот. Бул жок, бул окшошпой калды, кичине мындай реалистичный болбой калды десеңиздер, ар кандай дагы издеп көрө берсеңиздер болот. Элементи да ар кандай сиздин табитиңизге кандай болсо дагы таба ала турчу элементтин баары чыгат. Мисалы үчүн могу дагы биздин ала тоолорубузга окшош экен, Ушуларды аркасынан мындай койсок болот. Муну дагы эми расположенияны дегенди басып туруп, на задний фон кылып койсок болот. Ар жактан задний фондо биздин ак мөңгүлүү тоолордун турганын элестеткен болуп калат да. Муну да расположенияга киребиз дагы, задний фонго кетиребиз. Ушинтип эле өзүңүздөрдүн, көрдүңүздөрбү, кыргызча, Кыргызстанды чагылдырган жакшынакай стористи жасап койсоңуздар болот. Эми дагы чүйдө да эмнелер бар, мисалы үчүн, буну токмок, бурана токмокто жайгашкан. Бул жерге балбал таштарды да коюп койсок жарашат, Анткени буранага ким барган болсо билет, ал жакта балбал таштар бар. Балбал таштар. Мынакей, көрдүңүздөрбү? Балбал таштар чыгат. Ушуларды да көчүрүп алабыз. Ушуларды да коюп койсок болот. Google'дан дагы каалаган сүрөтүңүздөрдү тапсаңыздар болот. Мынакей, бул балбал ташты коебуз. Эми мунун дагы эффекти менен аркасында фонду алып таштайбыз. Мынакей. Мындай кылып балбал таштар бар деп азыр жөн гана жасап атабыз. Тизип койсок болот. Эми ошентип бир нече балбал таштарды алып, ушинтип шөкөттөсөк болот. Анан эгер сиздики азыр Canva Pro эмес да, анан arkadагы backstage'ти кантип жок кылам деп ойлонсоңуз, ушул эле кайра эле Google'га киребиз дагы, remove деп жазабыз. Удаление, remove, англисче remove деп жазабыз. Remove BG деп чыгат, remove background деп. Ушул жерге эле remove кылганда
Вот remove чыктыбы? Ушул жерге эле бул деген бесплатный, эч кандай акча төлөнбөйт жана эч кандай скачивание болбойт. Ушул жерге эле upload кылып туруп, upload image деп туруп эле сүрөттүн аркасын, бэкграундун фонун өчүрүп алсаңыздар болот. Эң оңой, эң жөнөкөй. Азыр мен неметип зум көрсөтүп аткан үчүн чыкпай атат да, көрдүңүздөрбү? Жазып алсаңыздар болот. remove.bg болбосо remove.bg ушуга кирип туруп эле upload image деп, же болбосо орусча деле чыгат. Скачать фотографию или скачать рисунок деп турат. Ошону аласыздар дагы, remove кылып туруп, сохранить кылып коесуз. Сохранить кылып койсоңуздар эле бүттү. Сиздерде аркасы фону алынган сүрөт даяр болуп калат. Мындан карап чыксаңыздар болот, көрдүңүздөрбү? Removерлер аябай көп. Каалаганын алып байкап көрсөңүздөр болот. Анан, мисалы үчүн ушундай кылдык дагы, мисалы, поезд менен, машина менен, мисалы үчүн, бул жерге маалымат жазып койсок болот да. Бурана мынчанчы кылымга таанды, Караханиттердин доорунда курулган тарыхый эстелик. Биз Бурана менен сыймыктанабыз, тиги бу деп жазып туруп, баруу жолдору деп туруп, анан мисалы машинаны коюп койсок болот. Кечиресиздер, эгер мүмкүн болсо өчүрүп койсоңуздар. Машина или локация деп. Көрдүңүздөрбү? Туристический, мына. Момундай кылып биз бул жерге азыр адресин жазып, момунтип сиз жетесиз деп туруп маалымат берип койсок болот. Көрдүңүздөрбү? Каалагандай. Анан плюсту басабыз да, текст. Текстте добавить заголовок дейт, ушул жерге Бурана деп жазабыз. Мисалы, бардыгын баштамга менен жазып койсок болот, эффект болот. Бурана. Эми мунун шрифтин өзгөртөлүк, дагы бир кызыктуураак бир шрифт коюп, Rockованды колдонуп көрөлүк. Мына көрдүңүздөрбү? Rockовандын дагы шрифти аябай жакшы. Муну бир аз кичирейтели дагы. Ак кылып койсок болот. Бирок аябай цветтердин көп болушу деле ыңгайсыздыкты жаратат. Мындай же болбосо кара кылып деле калтырсак болот. Ошондуктан минималдуу сүрөттөрдү өңдөрдү минимал 2-3 өңдү тандасаңыздар да жакшы да, аябай көп өңдөн болушу деле мындай өтө кызыксыз болуп кетиши да мүмкүн. Мисалы үчүн жазып отурбайм десеңиз, Бурана деп эле жазабыз. Бурананын тарыхы, кыргызча кылып атпайбыз деп туруп, бул жерде Бурана мунарасы жөнүндө сонун ар кандай маалыматтар чыгат. Ушул жерден эле биз көчүрүп алып эле акырын тил эмеге жасап койсок болот. Тайпнетте дагы кыргызча жакшы маалыматтар бар. Мынакей, мисалы, Кыргызстандын түндүгүндөгү Чүй өрөөнүндө жайгашкан Караханиттер мамлекетинин 9-11 кылымдарына таандык мунара дейт. Ушуну эле көчүрүп туруп, бул жерге коюп коебуз. Азыр ушунчу плюс кылып туруп, добавить под заголовок дегенди тандасаңыздар жакшы болот. Ставить кылабыз. Муну кичирейтебиз. Анан бул жерге коебуз. Анан мынакей. Көрдүңүздөрбү? Биз Бурана жөнүндө маалымат бердик. Эми бул жерге болсо адресин жазып коебуз. Токмок шаары деп бул жерге. Токмокто жайгашкан, Ага да добавить заголовок дейбиз дагы. Токмок шаары деп коебуз. Токмок шаары. Мен казак эмесинде тандап алгам шрифтичи, вот телефонума, анткени үйлөр дароо чыгат да. Кечке басып туруунун кажети жок. Ошон үчүн казак шрифти дагы аябай ыңгайлуу колдонсо. Кыргызча тамгалардын баары бар. А так кыргызча деле шрифти көчүрүп алып, аны деле колдонсоңуздар болот. Мынакей. Көрдүңүздөрбү? Бурана жөнүндө биз сторис дайындап койдук.
Биз гид болуп иштегени жатабыз же туристический фирма ачтык, Кыргызстан ичинде кеттик деген сыяктуу бир тур уюштуруп, буранага адамдар чакырып жатабыз, Ошентип биз ушундай бир сторис даярдасак болот, публикация даярдасак болот, же болбосо постерлерди даярдасак болот. Ар кандай сиз эмнени каалайсыз, ошонун баарын анан даярдап бүттүк, сиз бүттү, бул дизайн мага жакты, сонун болду, бүттү, башка эч кандай өзгөртүү киргизбеймин деп текшерип, грамматикалык каталарын баарын текшерип, сиздин табитиңизге көңүлүңүзгө толсо, анда караңыздар үстүңкү ылдый карап турган стрелка бар. Эгер ушуну бассаңыз, дароо эле мындай көчүрүп баштайт. Көрдүңүздөрбү? Дароо эле көчүрүп баштайт. А эгер өйдөнү карап турган стрелканы бассаңыздар, бул жерде сизге PNG форматындабы, же стандартный PDF форматындабы, же JPEG, SVH кайсы форматта, же видео MP4 кыласызбы, анимация кошуп коесузбу деп баардыгын сурайт. Сиз өзүңүз каалаган форматта көчүрүп алганга мүмкүнчүлүгүңүз бар. Кандай кааласаңыз. Мисалы үчүн азыр биз жөн гана сүрөт форматында жүктөп койдук. Бул бизге сүрөт эле форматында келди. Жок, мага сүрөт форматында болгону мага ылайыксыз. Мен муну деген видео кылам десеңиз, анда ар бирине өзүңүз каалагандай анимация берип койсоңуз болот. Анимацияны бересиздер дагы, анан муну кыймылдап турган видео кылып көчүрүп койсоңуздар болот. Бардыгына анимация берип туруп, бул жерде создание анимации өзүңүздөр да каалаган анимацияны берсеңиздер болот. Мисалы үчүн мына пчелканы мынтип, кайра мынтип келсин деп койсоңуздар бүттү, көрдүңүздөрбү? Бул балбал ташыбыз биз каалагандай кыймылдайт. Көрдүңүздөрбү? Эгерде бул жерге азыр машинаны коюп, мисалы, азыр элементига кирип бир машинаны алалык, келатат мына мисалы могул машинаны коюп коелу бул жерге. Жерге коюп коелу дагы. Эми буга анимация берип көрөлү. Анимация берип көрөлүк азыр. Өзүбүз каалагандай кылып анимация берсек да болот азыр. Кетти. Көрдүңүздөрбү? Ушинтип өзүңүздөр дагы жасап көрүңүздөр. Азыр бул машинага чыкпай жатат. Басып көрөлү. Мисалы сөздөргө да анимация берсек болот. Может, PowerPoint'та мурун иштеп жүргөндөр болсо дагы билишет. PowerPoint'та дагы ушул сыяктуу, бирок бул жерде кичине дагы башкачараак, дагы жакшыраак мүмкүнчүлүктөр бар. Эми муну көчүрүп коебуз. Муну видео MP4 кылып көчүрүп койсок болот. Түшүнүктүү эле болдубу? Жума ичинде да кааласаңыздар, дагы практика кылып көрсөк болот. Азыр дагы ким жасап көргүсү келип жатат? Жасап көрүүчүлөр болсо, силерге дагы ачып азыр жасап көрсөңүздөр болот. Азыр жасап көрөм дегендер барбы? Мүмкүнчүлүгү барлар барбы? Ачык микрофон, ойлоруңуздарды айтсаңыздар болот.
Элнура. Дагы ким бар? Мейкин. Махабат эжеке. Улайым эжеке. Гүлмира эжеке. Ширин эжекелер. Саламатсызбы? Биз үйдөн отуруп алып да бир сыйра жазап көрөбүз го. Мен ачып көрсөм болот, бирок Ачып, бирок азыр Canva бар телефонуңузда же компьютериңизде? телефон менен кирип атам да. Жакшы. Canva көчүрдүңүзбү? Ооба, бир аз жазап жүрөм анан. Жана сиз көрсөткөндөрдүн кээ бирөөнү билбейт экенмин да. Жакшы, анда жасап жүрсөңүз сонун, анда бат эле дагы үйрөнүп аласыз. Бул жерде жана искусственный интеллектти дагы колдонуп көрүңүздөр, сөзсүз түрдө абдан кызыктуу. Ошол экенин билбейт экенмин да. Ооба, жаңы кошулду ушул. Мисалы үчүн азыр баары эле искусственный интеллекттин азыр даже музейлерде көргөзмөлөр болуп жатат, адамдар өзү тартпай эле, искусственный интеллекттин жардамы менен тартылган сүрөттөрдүн даже көргөзмөлөрү болуп баштады. Ошон үчүн сиздер өзүңүздөр туура неме берип, ошо искусственный интеллекттин жардамы менен эле сонун сүрөттөрдү жасап алсаңыздар болот. Анан презентациялар. Эгер мугалим болсоңуздар, аябай мүмкүнчүлүктөр ачылат. Сабакка сонун окууга керектүү материалдарды даярдап алсаңыздар болот. Каалаган ушундай презентациялар ачылат. Бүт карап чыгып, көрүп, ылайыктуусун тандап алып, алымчасы болсо алып салып, кошумча болсо кошуп, ушундай сонун нерселерди жасасаңыздар болот. Анан буюрса, сиздердин үйрөнгөн эмнени үйрөндүңүздөр, өзүңүздөрдүн брендиңиздердин үстүнөн иштеп баштаганда презентация даярдоо убагы келет. Ошондо ушул жерден презентацияларды тандап алып, анан жасап баштайсыздар. Ошондо дагы айтып беребиз, кандай болуш керек, питчингге даярданасыздар да эл алдында сүйлөгөнгө. Анан ошого даярдаганда ушул Canva'нын жардамы менен да жакшынакай презентацияны жасап чыксаңыздар болот. Бүгүнкүгө сиздерге тапшырма. Сиздер өзүңүздөрдүн брендиңиздерди жасаш үчүн лого жасап көрүңүздөр. Бир лого, анан Instagramга бир сторис жасап көрүңүздөр. Баарыңыздар аракет кылып, анан ошолорду менен бөлүшүңүздөр. Түшүнүктүү болдубу тапшырма? Түшүнүктүү. Жакшы, сонун. Сиз ачып көрсөтөсүзбү? Азыр көрсөтөйүн. Азыр мен өчүрүп таштайын. Мен өчүрдүм. Мен эмне болуп калды? Шашпай эле ача бериңиз. Мен башында кичине кечигип кирип калдым, тиги жуманын ортосунда дагы бир практика кылсак болобу, мүмкүн болсо? Болот, сөзсүз. Ау. Кыргызстан сааты боюнча кечки 5-те же болбосо 3-төн кийин менин убактым болуп калат жумуштан. Эгер ыңгайлуу бир саат менен сүйлөшүп алсак, мен сиздерге дагы бир сыйра көрсөтүп бере алам. Болбосо кечинде бир саат жетиштерде бир саат дагы практика кылсак болот. Азыр сиздер бир сыйра Canva'ны телефонуңуздарга көчүрүңүздөр, ичин ачып көрүңүздөр, идеяларды ойлонуп көрүңүздөр. Андан кийин буюрса 6-күнү күндүз жолуксак болот. Эгер сиздерге ыңгайлуу бир баарыбызга ыңгайлуу убакытты тандап алып, анан дагы бир сыйра көрсөтүп берем. Эгер бир жерден такалып жатсаңыздар, жазып коюңуздар. Убактым болоор замат мен сиздерге жооп бергенге аракет кыламын. Рахмат.
О, баарын эле айта бериңиздер. Бүт эле айтып. Сонун эң жакшы. Примерно могу сторис көрсөңөр азыр, Ооба, Stories ооба. Эч жакшынакай ачып шашпай көрө бериңиз. Анан дагы эгерде сиздер Canva жагып калып, ушу менен иштейм, азыр колдонуп турсам жакшы болот экен десеңиздер, бешөөңүздөр биригип, айына 300 сомдон төлөп, Pro версиясын сатып алсаңыздар болот. Командный Canva деген бар. 5 адам кирсе, айына 300 сомдон болуп калат да, арзан. Ошондой да бар, ошондой да колдонуп көрсөңүздөр болот. Эгер чындап эле күнүмдүк ишиңиздерге жарап, сиздер ошо менен пайдалуу контент даярдаганга керектүү болуп жатса, ошо сатып алсаңыздар абдан жакшы болот. Бир эле киши сатып алса, бир аз кымбатыраак түшүп калат да, $100 көбүрөөк. Жылына бирок. Ошондуктан эгер 5 адам чогулуп группа менен сатып алсам, 300 сомдон где-то 3600 чыгып калат экен жылына. Ал жакта бүт баардыгын неме кылып берет, уже. Ал жерде бир аз мүмкүнчүлүк көбүрөөк да, ошол жерден эле арткы фонду алып койсоңуздар болот. Или дагы бир сүрөттөр көп чыгат да, аябай. Canva деген жазуусу жок болот. Ошол жакта искусственный интеллект менен жасасаңыздар болот. Эме бесплатный версиясында деле бар. Бирок мен азыр Canva'нын Pro'сун колдонгонго мага ошо аябай жакты да. Мурун мен 1 жылдай мындай эле колдонуп жүргөм, анда деле өзүм жакшы сезчүмүн, бирок азыр Pro'сун алганда андан да жакшы болуп калды да. Анткени бирок мен аябай колдоном да. SMM жаатында да иштегендиктен мен колдоном, ошон үчүн мага аябай керек болгон үчүн сатып алдым да. Эгер керек болуп, ошондой SMM жаатында иштеп, же болбосо өзүңүздөрдүн эле брендиңиздерди аябай өнүктүрөм десеңиздер, алсаңыздар жакшы. Ширине эжеке. Ооба. Саламатсыздарбы? Тиги неме сұрайын, сизде азыр жасап көрсөткөн Canva программачы, неме приложение бесплатный эле да, Ооба. Азыр Нурдөөлөт деле көрсөткөн, ал деле ошо акысыз эле, акысыз. Ичинде акысыздан деле мынакей бул жерде сиз дагы жасап турсаңыз, сертификат, диплом жасасаңыздар болот. Сиз ким болуп иштейсиз? Мен азыр үйдө элем, декретте иштей элечи, ошо. Бирок мугалимдерге керектүү да нерселерди жасап турса, шаар окуу деп жүрдү беле? Туура көрдү. Бул азыркы телефон жок, бул мен эмес, башка бирөө көрсөтүп турушат, мен сүйлөп атам. Ооба, мен тиги мугалим болуп иштейм да, анан ошон үчүн. Жакшы. Мектепте иштейсиз? Жакшы. Бишкектеби? Жок, айылда Акталада. Сонун. Кепти тряпканы өрүп чыгасың. Могу жерден мен ушуса эме кылып жасагам да. Өзүмө келген сертификаттарды окшоштуруп жасаган. Ооба, эң сонун. Ушул жерден ошол сертификаттардын ар кандай, мен Pro'су жок эле, сонун сертификаттарды жасачумун. Ошон үчүн Pro'су жок эле ар кандай сертификат, диплом бүт баарын жасай аласыздар. Анан дагы биз эме клуб ачканбыз, Океан тынчтык клубу депчи. Ошол жактан алганбыз, могу океан сүрөтүн кылып алдык да, бирок. Сонун, жакшы. Эми муну да өркүндөтүп, башкача кылып жасасаңыз да болот да. Бул да жакшы болуптур. Бирок мындан да креативдүү кылып дагы жасасаңыз болот. Тынчтык клубдары биринчи жана көптүрдүүлүк үчүн долбоору дейт. Бул жерден бир Canva'нын өзгөчөлүгү баягы астында турган шаблондо сүрөткө өзү кирип калганы жаккан да мага. Ооба. Бүт автоматтык түрдө да. Могу экинчи страницамда бир сууну тамчылатып койгон да, ошол экин такыр ала албай койгом. Муну ушу тамчынын үстүнө эле бассаңыз? Ошо тамчыны мен өзүм коюп койдум, анан астындагы сөздү такыр ала албай койдум да. Ошо астында сөздү бассаңыз, тамчыны башка жерге жылдыра туруп,
Бул деген доступ жок турбайбы? Муну башка киши жасап баштап анан сизге жөнөттү беле же кандай азыр? Жок, мен эжемдин компьютерине жазапмын. Анан Ал бияка сизге доступ для просмотра деп турат. Эгер мынакей Canva'ны деген мисалы үчүн 5, 6, 10 киши деле отуруп алып командная работа кылып жасасаңыздар болот да. Бирок сиз ошол эжедине айтышыңыз керек. Доступ для редактирования бериш керек. Эгер редактированияга доступ берсе, сиз редакция кыла аласыз. А эгер вот доступ только для просмотра экен, сиз муну өзгөртүүгө мүмкүн эмес да. Анткени автору башка киши болгондуктан сиз буга өзгөртүү киргизе албайсыз. Анткени өзгөртүүгө чектөө коюлган да. Сиз просто эле просмотр үчүн. Ал эжекенин компьютеринан жасап ссылканы койгум. жиберип ссылканы жиберип жатканда сиз ошол эжекенин компьютерине кайра кирип, ссылканы жиберип атканда жазат. Ссылка только для просмотра или для редактирования деп. Ошондо сиз для редактирования деп жиберсеңиз, ошондо бул астыңкы жазууну алып салууга мүмкүнчүлүк ачылат. Азыр сиздики только для просмотра болуп турат. Ошондуктан сиз эч кандай ала албайсыз да. Эч кандай. Мисалы үчүн, силер бир команда болуп иштеп атсаңыздар, редактированияга коюп койсоңуздар, башка адамдар сиздин сонун жасап койгон дизайныңыздарды бузуп коюшу мүмкүн да. Бирок каалабай өзү бир мүчүлүштүк кетирип алып, бузуп алышы мүмкүн, өчүрүп туруп сохранить этип коюшу мүмкүн. Ошентип сиздин мээнетиңиз текке кетип калбаш үчүн ошондой доступ для редактирования бербей, для просмотра берсеңиз болот да, башкалар көрүш үчүнчү. Ошондуктан ошол дагы жакшы. А эгер жок, баарыбыз чогулашып жасайбыз, силер дагы өзүңөрдүн кошумчаңарды кошкула дей турган болсоңуздар, анда редактирование кылып ссылканы жөнөтөсүздөр. Ошол редактирование болгондо гана ошол дизайн өзгөрө алат да. Болбосо эч кандай өзгөрүүгө дуушар болбойт, эч нерсе болбойт да. Ал жөн эле карап эле жаап кое турган болуп калат. Бул сиздин ишиңиз эмес болуп калат да. Мурикини реклама катары жасагам да, бирок көчүрүп алганда бул мен эмесин платныйын көчүрүп алган окшойм да, бул мындай чуркабай калды да. Анан сиз көрдүңүзбү, аркасында Canva деп водяной знак чыгып атат да. Анан сиз чыгарганда мындай өтө жакшы эмес болуп калат да. Ошон үчүн сиз азыр бесплатный колдонуп жаткан үчүн водяной знактары жок эле сүрөттөрдү тандасаңыз да жакшыраак болот да. Анан могу жазгандарыңызды да бир аз өзгөртүш керек экен да. Вот эч ким көңүл бурбай койду да, булар ушунумачы. Ошону өчүрүп койду да. Бирок ал дизайндан да болушу мүмкүн, бирок сиз ошого керектүү бир эме таба алган жоксуз да, аудитория. Мушуну эле жазып койсом киши келип калат экен деген дагы Инстаграмда иштебейт да. Ал үчүн өтө жылытууларды жасап, аябай аракеттин үстүндө болуш керек да. Бул Сиз WhatsApp чын эле группасына жиберем деген ойдо болгом да, анан бирок эме болуп калды. Ал үчүн аябай мындай элдерди кызыктырган жакшы, буюрса шаблон жасайсыз, анан жөнөтсөңүз, может дагы ийгилик жаралып калат да. Анан бул эмеде Canva'да иштегенде мен цветтер менен аябай кыйналдым да. Бирөөнө берсең жапжашыл болуп көзүм ооруп кетти дейт кээ бир презентациялардачы. Анан көк менен жашыл айыкка алышпай калат экен, биздин лого менен такыр дал келбей эле өлө кыйналып атам. Ошондой сиздерде цвет менен иштөө бар өтө. Мисалы мен ошо иштеп атып эле астын карасаңыз, сиздин логоңузга ылайыктуу сүрөттөрдөгү цветтерди дагы өзү Canva таап берет. Мисалы ошо Ocean деген логоңуздун үстүн басып турсаңыз, астын карасаңыз, ошо Ocean'дын өңү, бул логонун өңү ачык көк экен. Сиз ушундай өңдөрдү тандаңыз деп өзү эле цветтер чыгып калат да. Мисалы мен ушуну бассам эле сүрөттү, анын цветтерди. Муну өчүрүп салыңыз. Муну крестикти басып өчүрө туруңуз. Муну эффекти фильтри деп туруп, ошолорду жылдырсаңыз, вот ушул жакта канакей эме деген, свет деген чыгыш керек эле. Болбосо
ошол Жана кара сызык болуп калбады, ошону могу деген көрдүңүзбү? Сиз тиги дал келбей аткандыгы, могу аркадагы бэкграундду кесиш керек. Ортодогу эле оушун калыш керек да. ошону Тоголок эле көк калыш өчүрүп керек. Ооба, муну койгом анан сизден жана көрдүм да. ооба. Ушуну жана remove'ду Google'дан кирип билбейм, кызым билбейм. Ала берчи. Ошол жерге кирип туруп, өчүрүп туруп, анан кичирейтип туруп, бир бурчка гана коюшуңуз керек да. Азыр могу турганы дагы бир аз туура эмесирээк болуп атат да. Ушуну жасап келатып анан аябай туура эмесирээк болуп калды. Мага океандын кыймылдаганы керек болуп аткан да негизи. Тиги лого андан кийин бурчунда чыксабы деген анан кесе албай койгом. Ошону бэкграунд жанагыдан кесип туруп, анан бир бурчуна коюп коюшуңуз керек да. Бирок сиз бул Canva'да моундай видео менен жасаганда дагы өтө ушул жерден сиз бүт элементтерди көчүрүп алып туруп, CapCut'тан иштесеңиз дагы кызыктуураак видео чыгат болуш керек деп ойлойм да. Өзү монтажды CapCut'тан жасаганда аябай жакшы болот. CapCut менен эмени Canva'ны экөөнү бирге алып кетишиңиз керек да. Анан ушул эле мисалы ушул океандыкын экинчи бетке дагы кое албай кыйналам да, эгерде бир фон жакты да ушул элечи. Анан экинчисине дагы улап кетейин десем, такыр уланбай эле калды да ушулчу. Болот. Муну деген дубликейт эле кылып коесуз. Ошонун үстүнө басып туруп эле. Могу үстүңкү 3 точканы бассаңыз, муну эмес тиги жана фонуңуздагы тети эмени деңиздин шаркылдап атканынчы. Бул 3 точканы бассаңыз, вот копировать деп турбайбы? Копировать кыласыз. Эми экинчи бетке коесуз. Экинчи бетти ачасыз. Ушул жерге эми кайра тети 3 тоголокту басасыз да вставить кыласыз. Болду. Ушинтип эле коюп кете бересиз. Жакшы, рахмат. Анан ар бир логону кесип туруп, даярдап туруп, сохранить этип туруп, лайк кылып коесуз жанагы эме депчи, эмне эле? Сүрөттөрдүн арасындачы. Ушул дайым ошон. Сөзүңүздү бөлүп атат окшойм. Ушул жерден эле мисалы мен галереяга сразу кире алам, жана Ооба. Могу плюсту басасыз. Фиолетовый плюсту басып, көрдүңүзбү? Галерея деп турат. Тексттин жанында эле галерея деп турат. Ушул жерди бассаңыз эле бүт полностью сиздин телефондо болгон сүрөттөргө доступ ачылат да. Ошол жерден эле аласыз дагы. Анан дагы эң жакшысы, бул жерден могу плюсту бассаңыз, бул элементиге кирсеңиз, элементи, ал жерден рамка, круглая рамка деп издесеңиз, вот көрдүңүзбү? Астында генератор изображений на основе искусственного интеллекта. Ушул жерден да өзүңүзгө сүрөт тандай берсеңиз болот. Көрдүңүзбү? Генератор изображений. Ушул жерден да иштеп көрдүңүз. Азыр пока тоголок эме тандасаңыз, круглая рамка деп. Жазайынбы? Ооба. Поиск элементовка круглая рамка десеңиз, круглая рамка чыгат. Вот. Ошол круглая рамканы тандайсыз, муну эмес, ылдый жакты карасаңыз, мындай аркага сүрөт коюп, мынакей. Ушул жерде бул рамки, бул тоголокту тандасаңыз, жакшы. Эми ушунун ичине тети оушунду, жок, муну эмес, муну коюңуз да оушунду алып келиңиз. Наоборот. Тети логоңузду алып келиңиз. Эми могу круглый рамканын ичине салыңыз. Бул негизи компьютерден иштеген жеңилирээк болуп окшойт, Ооба, бирок мен телефондон деле аябай жакшы иштейм, көбүрөөк телефондо иштеп көнүп алгам да. Кайсыга көбүрөөк көнүп алсаңыз, ошо логоңуз каяка жоголуп кетти? Ылдый тартып салдыңыз, Тартып салдым окшойт азыр. Кайра табам. Кайра. Эми ошону могу тоголок алып келиңиз. Эметпей эле, шашпай эле алып келе бериңиз. Көрдүңүзбү? Ушундай кылып алып туруп, эми кичирейтиңиз формасын. Эми бул четиндеги тоголокторду басыңыз. Жакшы. Эми оң жак бурчка алып барып коюп коюңуз. Болду. Эми бирок бул оушун дагы эми сизге жарабайт да. Муну сиз башталгыч Canva'ны эми үйрөнүп атканда койгонсуз. Эми сиз кайра жаңыдан жана лого дегенди ачып алып, жакшы кылап, башкача өзүңүз дизайнды тандап лого жасаңыз. Оушун деп жазып, же болбосо силердин клубтун аты да кандай эле? Океан эле эмес, Океан эле ушул. Океан. Океан эле. Анда же болбосо кыргызча жазып,
же болбосо англисче ушинтип ocean деп жазып, момундай тиги эме волналарды кошуп, мындай сонун кылып жасасаңыз болот да. Мындай эми силер даяр эле сүрөттү көчүрдүңүздөр да. Азыр өзүңүз да жасап көрсөңүз болот. Өзүңөрдүн анда эч ким сиздерге эч нерсе дей албайт да, анткени өзүңөрдүн менчик логоңор болуп калат. Ошентип аракет кылып көрүңүз, лого жасап көрүңүз, Чоң рахмат. Мына, эгер аябай бир кыйналып, бир сүрөттү сонун бир кылып таба албай атсаңыздар, ушул жерден рамкага салсаңыздар аябай жакшы болот. Бул жерде рамканын түрү бар. 4 бурчтугу бар, тик бурчтугу бар, 3 бурчтугу бар. Ар кандай жана булар эмес. Булар бул эң астына ачсаңыз, сүрөт кое турган рамкаларды мынакей. Могу жүрөгү бар, аябай көп. Каалагандай кылып койсоңуздар болот. Буюрса келерки сабактарда анимациялык ролик жасаганды да үйрөтөм. Буюрса Canva'дан кантип анимациялык ролик жасай аласыздар, жөнөкөй роликтерди. Ошону да үйрөтөм. Бүгүнкүгө тапшырма баарыңыздарга сторис жасаңыздар жана лого жасаңыздар. Чоң рахмат. Эч нерсе эмес, дагы ушуга тийиштүү суроолоруңуздар болсо жазып кое бериңиздер. Болбосо мынтсем каягын бассам болот деп. Анан эң жакшысы иштеп атканда алдыңыздарга бир блокнот алып алып, бул жерин басканда тигини бастым, бул жерин басканда бул чыкты деп жазып алсаңыздар да башкы. Эми азыр пока сразу үйрөнүп кете албайсыздар да. Жазып койсоңуздар жакшы шпаргалка болот да. Убактыңыздар аз кетет. Деп баягы конспектине карай коюп жасай бересиздер. Ошон үчүн конспектлеп алышыңыздар дагы сонун болмок да. Ошон үчүн эгер колуңуздардан келсе, конспектлеп алыңыздар дагы, анан жаза бериңиздер. Андан кийин уже автоматтык түрдө колуңуздар көнүп калгандан кийин эч кандай жазууну карабай эле жаза баштайсыздар. Ошол бүгүн биз Canva тиркемесинде иштегенди бир сыйра карап чыктык. Буюрса ишемби күнү жолугалы, Ишемби күнү дагы жасаган иштериңиздерди көрсөтүңүздөр. Эртең буюрса Canva'га арнап коюңуздар күнүңүздөрдү. Анан кийин эми бир күндү эмес, эми бош убактыңыздарды анан ошондо жасалган дизайндардын үстүнөн ишемби күнү иштеп көрөлүк, дагы бир сааттай. Буюрса. Ошо баарыңыздарга ыраазычылык. Эже, менде бир суроо. Айта бериңиз. Сторис примерно кандай жасашыбыз керек, ошону айтып кетиңиз. Мисалы сториске, мен IT Демилгеде окуп жатам. Же болбосо сиз азыр кайсы жааттасыз, иштейсизби, үйдөсүзбү? Анда өзүңүзгө, мисалы үчүн мен бүгүн бул китепти окудум. Мисалы сиздер азыр китеп окудуп атпайсыздарбы? Ошол китептен алган менин мага ушул цитата жагып калды деп ортого цитатаны жазып эле, ошол китептин атын жазып, элементтерден каалаганыңызды кошсоңуз болот. Гүл кошуп коесузбу, булуттарды кошуп коесузбу, сиздин азыр маанайыңыз эмнеге жакын болуп турат. Ошого ылайыкташтырып эле жасай бериңиздер. Бир мисалы үчүн тематикада монтип сал деген эме жок. Мисалы азыр сиз бир китепти окуп жатасыз, ошол жердеги цитата сиздин өзүңүзгө да шпаргал коюп калат да, мээңизге да жакшы. Ошондо бир эме жасап, презентация, сүрөт жасап туруп эле киргизип коебуз, Ооба. Сонун кылып коздоп, өзүңүз каалаганыңызды анан чыгарып коюңуз. Логону болсо, мисалы сиздин атыңызды айтып коюңузчу азыр. Гүлмира, Гүлмира эжеке, мисалы үчүн Г деп фамилияңыз кандай? Мамбетказиева. Мамбетказиева, ГМ деп, же болбосо просто эле Г деп, же болбосо Гүл деп өзүңүздүн жеке брендиңиздин үстүнөн иштейсизде. Гүлмира Мамбетказиева азыр бир жаңы продукт ойлоп табасызбы, же өзүңүздүн хоббиңиздин үстүнөн иштейсизби? Ошондой МГ деген же М Гүл деген бир лого жасап көрүңүз, мейлиби? Сөзсүз эле бир иште иштеп калыш керек деген эмес. Бул жерде сиздер өзүңүздөрдүн брендиңиздердин үстүндө иштейсиздер да. Ошондой кылып атыңыздарды же болбосо эмненин логосун жасагыңыздар келсе, ошонун логосун жасап келиңиздер, Түшүнүктүү, рахмат. Жакшы, сабак сиздерге жакты деп ишенем. Баарыңыздар аман эсен туруңуздар. Анда ишемби күнү бир түшкө маал жолукканга аракет кылалык, Сабакка чейин. Жакшы туруңуздар, саламатта калыңыздар. Суроолоруңуздар болсо эч тартынбай жаза бериңиздер,
Рахмат. Жакшы туруңуз.